Super Info газетинин тандоосу боюнча 2012-жылдын супер ырчы мырзасы Нурлан Насип кайрадан экинчи ирет эл чогултуп спорт ордосунда жеке концертин өткөрүү алдында турат. Мынакей өзүңүздөр күбө болгондой, саат 6:30 белгиленген концерт 7ден өтүп барып башталды окшойт. Сиздер менен бирге кызыктын баарына алдыда күбө болмокчубуз. Кеттик анда эмесе. Нурлан Насиптин көпчүлүк чыдамсыздык менен күткөн концерти 4-5 октябрь 2 күн катар менен өтүп, спорт ордосунун залы элге жыйма толду. Ал эми биз концерттин алдында Нурлан Насип менен даярдыгы, деги эле бул күнгү маанайы туурасында баарлашканга үлгүрдүк. Буюрса даярдыктар абдан жакшы болуп атат, Кудай кааласа. Кече күнү, биринчи күнү абдан жакшы болду. Гүлдөрдү, тынбай ушундай каттарды, подаркаларды үйгө абдан көп алып кеттим. Ошолордун ачып көрсөм баардыгын калоо тилектери, мага арналган жакшы белектери, ошолордун баардыгын көрүп абдан ичимден сүйүндүм. Мен да ушунчалык көрөрмандарым көп калыптыр деп. Жазында Кудай кааласа келишим аяктаса, Канат байке менен аман-эсен 5 жылды бүтсөк, анан кийин дальше план түзөбүзбү, же өз алдынча иштейбизби? Анын баарын ошол убакка келгенде сиздерге айтабыз. Алгач эле сахнанын көшөгөсүн Friday Crew тобунун жигиттери ачып беришти. Бул ирет алып баруучулук милдет сөзгө чечен шайыр 2 айымга жүктөлгөн экен. Бири Нурзат Токтосунова болсо, экинчиси Нурзада Жолдошева. Нурзада көз жалгыз гана бир сахнада иштелек болчубуз. Анан Нурландын концертин Нурзада менен Нурзат алып барат деп, жалаң Нур концерт боло турган болду. Ошондуктан Кудай буйрса көчө абдан жакшы өттү. Залдын баардыгы кошо ырдады. Бүгүн дагы кошо ырдайбыз буйрса. Жакшы ниеттериңиз бар. Рахматчы. Шаңду болжамларының сахнада Нурлан Насип!
Чыгармачылыкта бирге жүрүп, сахнанын ысык суук, ачуу таттуусун чогултатып калган кесиптештери Данияр Эрматов, Аваз Акимов, Малика Дина, Асел Кадырбекова жана Чыңгыз Турдубековдор кечеги конок катары келип ырдап кетишти. Жана Мин кыял жаз бий топторунун бийчилери концерттин көркүнө көрк гана кошту. Концерт өзүнүн угунда өтүп, келген көрүүчүлөр жагымдуу урларга чөмүлүп жатышты эле кезек Нурлан Насип менен Малика Динага келип, Тунук махабат аттуу ыры жаңы эле жаңырып баштаганда техникалык катачылыктар кетип, музыкалык аппаратура 10 мүнөттөй өчүп, зал жымжырт эле болуп калды. Бирок Нурлан мындай учурдан өзүнүн эпчилдиги менен чыгып, сахнанын артына чуркай качпастан, ошол эле жерден аккордеонун колун ала калып, эл сүйгөн чыгармаларды микрофонсуз ырдап кирди. Суктанам, суктанам, жап-жашыл айланага, укмуштай жазгырдым, келбес сага гана, келбес сага гана. Шоу бизнесте мына чыгармачылык деген ушундай экен. Бир дилди бир дөйдө болуп калат. Техника кичине бузулуп калгандыктан кичине кайра оңолуп азыр көңүлүбүз көтөрүлүп, концерт жакшы маанайда өтүп атат деп айта алам. Биз концертибизди улантабыз. Сахнада Нурлан Насип жана Малика Дина.
Акыркы учурда Нурлан Насип Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиевдин ырларын жаңылап аткарып жүргөнү бардыгыбызга эле маалым. Бул күнүдө Нурлан эстрада жылдызынын алпы Бек мырза менен биргеликте балдыз аттуу ырын аткарып чыгышты. Кадам койдуң сен секеле сезимге балдыз неге жалгыз ыйлайсың сен күн алыс тандап терген белестерден сага жезден гүл карыз Kol atazgana жаштар, kol çap koşu, barsızlar mı? Gelgende esten getpet etçelle Gözde de çay sungan esinde Beni sen de öptün suyu göz yaşı Mezgil çirkin ötüp dura Mezgil çirkin ötüp dura Baldız nege жалгыз Kıylaysın sen gün alız Kandap tergen beleslerden Sağa cezden gülü karız Baldız nege жалгыз Kıylaysın sen gün alız Kandap tergen beleslerden Sağa cezden gülü karız Эми Нурландын чыгармачылыгына чоң ийгиликтерди каалайм. Өзү ден соолукта болсун ар дайым. Үй бүлөсү менен мындайча айтканда үй бүлөлүк тыл бекем болсун. Анан албетте бардык бийиктиктер багына берсин. Нурлан иниме жакшы бардыгыбыз жакшы көргөн ырлардан чыгарып ырдап турсун. Рахмат сизге. Атыне бир тууган, достук жана сүй саптарынан тартып, сагыныч ырларына чейин аткарган Нурлан Насип бирде аккордеондун коштосун дардаса, кайра комузун колго алып, Айтор күйөрмандарына чоң майрам тартуулады. Жараткан жалгыздыктан жадап күндür бышкан кезде асманда бүркүт шаңшы учкан кезде Самайлар еңсең селкен ақ қайыңдар Самашып сағынышымды Самашып сағынышымды ұққан кезде барам Şu кичинекейинде чыры бар эле, мындай өжөр. Анан ойлойм, ошол өжөрлүктүн эмесинен ушундай талантка ээ болуп, ушундай ырлар чыгарып, ошонун аракети болуп атат го деп ойлойм да. Балама ушу ийгилик эле каалайм. Ушу элдин жүрөгүнөн орун тапкан жакшы ырларды жарата берсин. Элге талантын сиңире берсин. Ийгилик каалайм ушу. Ушу бир туугандардын ичинен деле кээ бир жакын болот го.
эң негизги ушу Нурлан экөөбүз эмнегедир жакынбыз да. Анан сырын дагы мага жакшы бөлүшөт. Эже деп экөөбүз телефон менен сүйлөшсөк да 1 саатка чейин сүйлөшөбүз. Кээ бирдечи. Анан кийин үйдөгүлөр күлүп калат. Сен айтчы деп бир нерсе айтыш керек болгондо сен сүйлөшсөң сенин телефонуңда сразу алат, анан кийин сага жакшы сүйлөшөт деп күлүп калышат. Анан өзү үйдө деле ушундай элпек, кичпейил, эмнегедир мындай жан дүйнөңдөгү кээ бирдеги башка адам менен бөлүшө албай аткан оюңду баардыгын ушу Нурлан менен бөлүшөм да кээ бирдечи. Эже эмтиңиз, мындай эметиңиз деп кээ бирде иногда мага кайра кичи болуп кээ бирде кеңешин айтып калат. Кичинекейинде эле тилек кылчу да, буюрса ушинтип чыгам десе мен ушул тилегине жетет болду экен дегем. Кече концертин көрүп отуруп абдан кубандым. Ушунча күйөрмандары болуп, ушундай Нурланды ушунча деген күйөрманы сыйлап ушул жерге келип отурганын көрүп аябай өзүм сыймыктанып үйгө барганда ал биринчи кетип калды, биз аркасынан барып анан колун берип Нурлан мен сени менен сыймыктанам деп бетинен өп ушинтип чындай келгенде кече сыймыктанып аябай ушинтип толкунданып отурдум. Концерт аяктап кеченин кульминациясына келип жетти. Дегеним алдын ала айтылгандай бул күнү Нурлан сүйүүсүн ачыкка чыгармак. Ошентип ырчы сахнага чыгып, баракка жазылган сүйүү саптарын окуй баштаганда эл кунт коюп угуп, ал кайсыл бактылуу кыз болду экен деген ойдо отурушту. Билесиңби, сен барсың деген ойдун өзү эле мага кубат берип турат. Сен бар үчүн мен ак эмгегимди сага арнап келем. Татаал күндөрдө мага жөлөк болуп, күч-кубат тартуулайсың. Сүйүнсөм, кубанычымды дайым тең бөлүшөсүң. Жада калса, ушул менин кубанычымды бөлүшкөн инсан ушу залда отурат. Сен бар, менин жашоом болгон кызыгуум бар. Ушул учурда мен сага чын дилимден таазим этип, мен сенсиз жашай албайм деп айткым келет. Бул сөздөр арналган адам сенсиң менин алтындан да кымбат жароокер ардагым. Бул албетте менин бардык жалпы күйөрмандарым. Мен сиздерди сүйөмүн. Бирок Нурландын сүйүүсү анын күйөрмандарына арналганы баарына түшүнүктүү болду окшойт. Мага эң негизгиси бул жан дүүрдө гана аябай жакты. Өзгөчө болду башкалардан дагы. Анан бул күйөрмандарга сүйүүсүнөр унаганы. Жакты, абдан жакты. Жаңы ырлары, особенно комуз менен ырдаган ырлары жакты кыргыздын. Өзүнүн живой үнү менен ырдаганы, комуз менен анан жаңы ырлары аябай жакты. Эң баарынан Нурлан менин кумирим жандоону менен ырдады. Сүйөмдүк. Балага чоң рахмат. Аллага биринчи Аллага рахмат, экинчи бул баланы тарбиялаган ата-энесине балага рахмат. Концерт жакты. Негизи концерт аябай жакты мага. Биринчи жолу Кудай буйрса эң концертке дагы обязательно келерим. Ошентип 8ге чукул башталган Нурлан Насиптин концерти түнкү саат 11-лерге барып аяктады. Кече кызыктарга бай болуп, бир топ ачылыштарды жасаган ырчыга эл ыраазы болуп кайтышты.